Мисалы үчүн деген акча катары төлөгөндөчү ай сайын бөлүп төлөп турат да. Ал эми мүлк болгондо мисалы бир эле үйүн өткөрүп берип коет же машинасын өткөрүп берип коюп ошо менен эле кутулуп калабы? Бул жерде мисал Кыргыз Республикасынын үй бүлөк кодексинин 86 беренеси бар. 86 беренесинде бул ошол атайын алимент кантип өндүрүлүш керек көрсөтүлгөн. Мисалы бир балага ошол алимент төлөөчүнүн карызкордун тапкан акчасынын 4төн 1 же 2 балага 3төн 1, 3 баладан көп не болсо, балдарга төлөөнчү болсо, анда тапкан акчасынын же дагы башка кирешесинин жарымын төлөш керек деп көрсөтүлгөн да мыйзамда. Ал эми ошол карызкор сыртка чыгып баратса же болбосо өзү келишсе, ошол мен алименттин суммасын ошол кыймылсыз мүлккө үйдү өткөрүп берем же болбосо кыймылдуу мүлктү өткөрүп берем деп макул болсо, анда эки тарап келишет, ошонун суммасын эсептеп чыгарып, ошондо эки тарап ыраазы болсо, алименттин суммасы ошондо өткөрүп койсо болот да. Аны ошо 18 жылдык нерсе эсептелет, орточо ошону алынат. Бул нерсе тараптардын келишими менен чечилет да. Мыйзам ошол тараптарга келишүүгө уруксат берилген. Ошондо келишилет. Мисалы бир адам алимент төлөсө, карызкор болсо да, мисалы чет жака иштеген кетип калса, ал кетип калгандан кийин берки муктаж болгон аял кишилер көп учурда алимент алат. Ошолор алар күтүп же артынан чуркап жүрө бербейт да. Ошого ошондой келишим бизде каралган да мыйзамдачы. Эми ал келишим баягындай милдеттүү түрдө эмес, тараптардын келишкени менен жүзөгө ашырылат да. Милдеттүү түрдө андай келишим жок. Бардык учурда эле эки тарап тең бири-бири менен бири-бири менен келишип иш кылат.